Алматыда түн ичинде жер титирөө болду. Мегаполисте жер титирөө 3 айынын 23-үндө түнкү саат 12-де сезилген. Биринчиси 12-ден 9 мүнөт өткөндөн кийин башталса, экинчи силкинүү 12-ден 42 мүнөт өткөндө жана 1-ден 36 мүнөт өткөндө катталган. Ал эми жер титирөөнүн очогу шаардын түштүк чыгышында Кытай менен Кыргызстандын чек арасында болгон. Алматыда жер титирөөнүн күчү 5 балга, Шымкентте 2 балга жеткен. Мындан тышкары жер титирөө Алматы, Жамбыл, Жети Суу, Караганды, Чыгыш Казакстан облустарында жана Астанада да сезилген. Каатчылык кырдаалдарда башкаруу борборунун базасында оперативдүү республикалык штаб түзүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министринин көрсөтмөсү менен бардык жаранды коргоо органдары дароо ишке киришти. Психологдор менен ишеним телефондору ишке киргизилип, бардык жабдуулар жана техникалар жогорку деңгээлдеги даярдык режимине өткөрүлдү. Бардык шаарларда жана райондордо жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Ошондой эле мамлекет башчысы 3 айынын 24-25 күндөрү Алматыга келери белгилүү болду. Бул тууралуу Касым-Жомарт Токаевдин басма сөз катчысы Берик Уали билдирди. Анын айтымында бул сапар алдын ала пландалган.